Саламатсыздарбы, урматтуу биздин көрөрмандар. Адаттагыдай эле биз ачык өкмөт долбоорун окуганда райондогу мекеме жетекчилеринин катышуусундагы түз эфирибизди эфирге баштоонун астында турабыз. Сиздерден убактыбызды бир аз кечирээк баштап калганыбыз үчүн кечирим сурайбыз. Маселени биздин бүгүнкү түз эфирдеги байланыштын коногу мамлекеттик салык кызматынын Ак Дала району боюнча башкармаларынын башчысы Айбек Мамедченков болмокчу. Эгерде ушул салык тармагындагы декларация же болбосо юридикалык жеке жактардын документтери болсо, суроолоруңуздар болсо, анда комментарийге же көрсөтүлгөн WhatsApp номерге жаза берсеңиздер болот. Анда эмесе биз баштай берелик. Алгач убактыңызды бөлүп келип бергениңиз үчүн ыраазычылык билдиребиз. Эгерде сиз даяр болсоңуз, анда суроолорго өтө берелик. Алгачкы эле суроо. Алты өлкөдөгү салык саясатындагы жаңылыктар, өзгөрүүлөр, бир жаңы мыйзамдар боюнча бөлүшүп кетсеңиз. Саламатсыздарбы? Сизге дагы чоң ыраазычылык, рахмат. Эми кыскача токтолуп айта турган болсок, 2025 жылдан баштап бул салык саясатында абдан чоң реформалар, чоң өзгөрүүлөр болуп атат. Ошону менен президенттин жарлыктары, указдары чыгып атат. Абдан көп жаңылыктар болду. Эгер токтоло кете турган болсок, 25 жылдан баштап ушул жеке ишкерлерге мораторий берген, текшерүүлөрдү токтоткон, ичи жана орто бизнестегилерге жанагы жеңилдетилген бирдиктүү салыктагы 0,5-0 режимде турган жеке ишкерлерге 2026 жылы дагы 31 декабрга чейин президентибиздин номер 18 жарлыгы чыккан. Ошол жарлыкка ылайык дагы ушул мораторийди узартылды да. Ал киндерге жайытылбайт. Ошол жерден бул эгер ошондой бир тобокелдик жаралса, кылмыш иштери козголгон болсо, ошолорго гана жайытылбайт. Текшерүү, жанагы контрольный зат топот, рейдтик текшерүү баарын токтотуу болду. Бүгүнкү күндө азыр ошол мыйзамга ылайык текшерүүнүн баары болгон жок, текшерүү болгон жок. Ушулардын баардыгы ушул биздин чакан жана орто бизнес үчүн, биздин ишкерлерге болгон жагымдуу климат түзүү максатында жасалды да. Андан тышкары өзүңүздөргө белгилүү болгондой, транспорт салыгы жойулду. 2030 жылга чейин үлүш жерлерге салык узартылды, төлөбөй турган болду. 2022 жылдын 1 декабрына чейинки, 1 январга чейинки баардык салыктагы карыздардын баары жоюлуп атат. Бул деген абдан чоң биздин баягы ишкерлерге, биздин физикалык жактарга, жарандарыбызга абдан чоң жардам болуп атат биринчиден. Ошонун баары бизге бүгүнкү күндө ошонун баарын кыскартып кетебиз. Рахмат. Анда сиздер баягы райондогу бюджетке түшүү акчаны көзөмөлдөй турган мамлекеттик орган катары билебиз. Анан жарандардан, ишкерлерден, кирешеге, мүлккө, жерге, бизнеске жана айрым товарларга байланышкан баардык негизги салыктарды чогултасыздар. Ошол себептүү азыранда суроолорубуз салык тууралуу кетсин. Район боюнча салык төлөө маданияты кандай деңгээлде, кандай баа бересиз, анан кайсы тармактарда көйгөйлөр көбүрөөк кездешет? Салык төлөө маданияты акыркы жылдары сиз айткандай ушул мынау биз байкалганыбызга караганда абдан жакшы жогорулатып өсүп калды да. Салык төлөө маданияты мурункудай аркасынан чуркатып жүрүп, доолатып неме кылган жок. Ошого жараша азыр адамдардын салык төлөө маданияты өстү десем жаңылышпайм. Бул жерден азыр мына өзүңүз көрүп аткандай баардыгы эле жерден баягы салык кызматына келбестен, ошол жерден ар кимибиз эле баягы салык төлөөчүнүн өздүк кабинетинен көп нерсени аткарса болот да. Ошол жерден отчетторду берсе болот, ошол жерге карыз жок деген справканы сураса болот. Андан тышкары түндүк тиркемесинен дагы алса болот. Бардык нерселер ушундай баягы салык кызматына барбастан, ошол жерден баягы удаленно деп коебузбу, ушундай кылып алсак да болот да. Азыр ушул баягы кичине сиз айткан жанагы жерде кайсыл тармакта дегениңизден ушул биздин баягы могул алыскы жерлерге биз баягы ушул баягы салык төлөөчүнүн өздүк кабинетине кире албаган жерлер болуп атат. Эми ал ошону интернет байланышы жок жерлер. Интернет байланышы болбой калып атат. Андан тышкары азыр баягы
үйдөн чыкпастан салыктын карызын төлөп койгонго мүмкүнчүлүктөр пайда болуп атат. Ошону кээ бир баягы алыскы сиз айтып аткандай интернети жок болгон дагы ушундай жерлерден баягы ушул баягы услугаларды пайдалана албай атышат да, толук кандуу пайдалана албай атышат. Биз ошого карата азыр түшүндүрүү гана иштерин жүргүзүп атабыз. Бүгүнкү күндө баягы ишкерлерибиз боюнча маселе жок. Аларды түшүнүп, азыр баягы болгон отчетторун электрондук түрдө тапшырып жатышат. Рахмат. Акыркы жылдары биздин райондогу салык чогултуу көрсөткүчтөрү канчалык өзгөрдү? Анан салык чогултуу абалы кандай? Азыр жана жогоруда азыр жакшы болуп калды, мурдагыдай чуркатпай калды деп айтып атасыздар. Анан көрсөткүчтөрдү мындай мынча пайызга мындай болду деп конкреттүү айтсаңыз. 2025 жылга 2025 жыл мамлекеттик бюджетибиз 107 миллион 727 миң болсо, чогултканыбыз биз 126 миллион 762 миң чогулттук. Бул 117%. Ашыгы менен чогулттук. Анын ичинен республикалык бюджетибизди 138,8%га, жергиликтүү бюджетибизди 106,1%га. Бул деген жылдан жылга өсүп аткандыгын билдирет. Былтыркы жылга салыштырмалуу 27 миллионго ашык аткарылды. Ошол эле майда мына азыр биринчи кварталга айтсак, биринчи кварталдагы биз 25 жылдын биринчи кварталына 7 миллион 121 миң сомго ашык аткардык мамлекеттик бюджетте. Биринчи кварталда эле. Биринчи квартал 2026. Жылдан жылга бизде мындай жакшы тенденция бар, өсүп келатат. Салык төлөө маданияты бардык. Ошонун карабастан баягы ошонден салык кызматынын санариптештирүү бардык нерсе, бул цифровизация бардык нерсеге ушундай болуп калды, байланып калды. Азыр эч ким эч жерден бардык сатып алуунун баары, сатуунун баары көзөмөлдө болуп калды да. Ошондой азыр эч ким эч жака баягы алдап баягы неме кылып төлөбөй коймой деген болуп калды. Төлөбөй коймой жок, бирок мынтип айтып атасыздар да, 117% республикалык бюджет, 107% райондук деп, жана ошол эле учурда мындай салыкты аз төлөйүн деп өзүнүн кирешесин жашырып койгон учурлар барбы? Албетте, сиз айткандай жашырган учурлар болот. Биз көп эле жерден баягы сиз айткандай бардык 5 кол тең эмес дегендей жашыргандар болот. Ал жерден бизде салык кызматында камералдык пландык текшерүүлөр жүрүп турат. Ошол текшерүүлөрдүн жыйынтыгы менен ошол жашырылган суммалар аныкталып төлөнүп жатат. Муну анда биз көмүскө экономика деп айтсак болот да. Ошол көмүскө экономика менен кандай мындай конкреттүү мондай күрөшүп атабыз деген бир багыттар барбы? Туура айтасыз. Аны кантип аныктап атасыздар, аны кандай иштеп жасап атасыздар, мындай жаза колдонулабы же кандай болот? Колдонулат. Сиз айткандай бүгүнкү күндө жанагы мораторийди айтып аттык. Ошол мораторий жанагы акциздик группа товарларга ал мораторий жайылтылбайт. Ошол жерде бүгүнкү күндө рейдтер чыгып атат. Ошол бул жерден акциздик маркасы жок тамеки, арак, ошондой эле жанагы азыр майларга, мотор майларга ошолордун баарына киргизилген. Өткөндө ушул мына биздин Кош тоо айылына барды, кармалуучу жерден. Булардын абдан чоң ошол бир пачка, эки пачка тамекини кармалса дагы акциздик маркасы жок, булардын айып 100 миң сом. Ошого чейин төлөнүп атышат. Азыр биз түшүндүрүү иштерин жүргүзүп атабыз. Бул жерден абдан көп баягы кээ бирөө түшүнбөстүк кылып 1-2 пачканы алып келип атат. Азыр биз мыйзам киргенде кылган колдонгондорго дагы айыппул салганга биз ошон акциздик маркасы жок нерселерди колдонгон жарандарга дагы ооба. Аларды кантип аныктайсыздар? Эми ал жерден көтөрүп чегип жүргөн кишиге дагы эми биз ага чейин барган жокпуз, эми өзүңүз көрүп атасыз, бирок чегип жүргөн кишиге дагы ошону салса баягы эме болуп атат, 30 миң сомго чейин штрафталган. Чоң рахмат. Эми бизде азыркы жеке ишкерлердин көпчүлүгүндө соода түйүндөрүндө, ири соода түйүндөрүндө, кичинекей соода түйүндөрүнүн баарында эле ошол кассалык аппарат колдонулат. Анан негизи район боюнча ошондой кассалык аппарат канча жеке жана соода кылган жарандарда бар. Алар ошого жараша мисалы канча чек кыркып атат, канча кирешет түшүп атат, ошону аныктоо жолдору жөнүндө айтсаңыз. Туура айтасыз. Эми контролдук кассалык машиналар боюнча бүгүнкү күндө Актала районунда 230 контролдук кассалык машина коюп түзүлгөн. Мунун ичинен 189 ККМ аппараттары дүкөндөрдө, 3 май куюучу жайда, 5 аптекада, 10 жеке менчик мончолордо,
12 коомдук тамактануучу жайларда колдонуп турат. Анан эми сиз эгер баягы неме кылып айта турган болсок, бул кененирээк эле айтып берсеңиз. 2020 жылдын биринчи кварталында 105 миллион 657 миң сомго ККМ басылды. Актала району боюнча ошол айтып атабыз, эми бул жылдан жылга өсүп болуп атат. Ошол 276 миң сомго былтыркы жылдын ушул менен салыштырмалуу көп басылды да. Анан эми өзүңүз билгендей, бул мен кайрылып кетет элем, жарандарыбызга да кайрылат элем. Ушул бардык соода түйүндөрүнө киргенде ушул контролдук кассалык машиналарды чектерин талап кылганда биз ошону талап кылышыбыз керек, ошого көнүшүбүз керек болуп атат. Замандын талабы болуп атат. Негизи сиз туура белгилеп жатасыз. Чындыгында эле көпчүлүк жагында биз баарыбыз эле күнүгө соода алабыз. Бирок көпчүлүк учурларда ушул кассалык аппараттан чекти талап кылбайбыз. Мүмкүн бул дагы көбүрөөк талап кылсак, дайыма талап кылсак, анда биздин бюджетте дагы мындан да көбүрөөк акча түшөт элек деп ойлошсом. Анда азыр кийинки келген суроолорго да кезек берели. Эркин аттуу айым сурап жатышат. Магазиндеги бааларды ким көзөмөлдөйт? Жана эмне товарларды бааларды жазышпайт? Ушул суроо сиздерге тиешелүүбү деп суроо берип атат. Негизи бааларды сиздер көзөмөлдөйсүздөр, антимонополия көзөмөлдөйтүңүз, бирок ушул суроого жооп берип койсоңуз. Ушул соода түйүндөгү баалардын жанагы ценниктер болсо, ошол ийгендердин баары ушул антимонополия көзөмөлгө кирет. Бааларды да ушул бизге биздин көзөмөлүбүзгө ушул жанагы акциздик маркалары жана ушул жана ККМ аппараттарды колдонгон боюнча биз жанагы товардын бааларын антимонополия каршы. Чоң рахмат. Менимче эркин айым эгер бизди көрүп аткан болсо, азыр суроосуна жооп алыш керек деп ойлоп жатам. Урматтуу көрөрмандар, биз адаттагыдай түз эфирде мамлекеттик салык кызматынын Актала району боюнча башкармалыгынын башчысы Айбек Мамедшерипович менен ушул багытта, ушул тармакта суроолорго жооп берип жатабыз. Эгерде суроолоруңуздар болсо, анда комментарийге жекелеп калтырып койсоңуздар болот. Түз эфир 2025 жылдын ноябрь айынан бери эфирге чыгып, сиздердин райондун аймагындагы тургундардын суроолоруна жооп берип, айрым бир маселелерге чечүүсүнө көмөктөшүп жатабыз. Анда эмесе суроолорду декларация жөнүндө уланталы, анткени декларациядагы онлайн тапшырып баштады, бүттүк, мисалы апрель айында жыйынтыкталып бүттү окшойт. Ушул райондо декларацияны толтурууда жарандардын акциз төлөгү кандай болду? Баардыгы тапшырып жетишип калышты, кимдер тапшырбай калышты? Ушуну көзөмөлдөй аласыздарбы? Мисалы юридикалык жактарда тапшырышат, сөзсүз түрдө кайсы бир физикалык жактарда тапшырышат, ошолор тууралуу айтып Азыр кайтып айткандай ушул бирдиктүү декларация боюнча айтып атабыз. Өзүнүн 1 апрелге чейин бардык юридикалык жактар ошондой эле мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлер тапшырыш керек болчу. Бүгүнкү күндө биз айтып атабыз, тапшырдык. 95%, 96%га чейин бардыгы тапшырылды. Ошол эми анда 1 майга саналуу гана убакыттар калды. Bir жуманын кегерегинде убакыт калды. Бул жерге жеке ишкерлер жана физикалык жактар ошолор тапшырууга милдеттүү. Бул азыр экинчи этабы болуп эсептелинет. Биринчи этабы жыйынтыкталды, экинчи этабы ушул 1 майда жыйынтыкталды. Негизи ушул 1 майда жыйынтыктайсыздар. Декларация тапшырбай тапшырбай калган же кандайдыр бир мүмкүнчүлүк болбой калган жарандарга сыйлык бөлүнөт негизи. Буну тапшырбай калды деп кантип аныктай аласыздар? Азыр өзүңүз айткандай көзөмөлдөйсүздөр деген. Бул жерде биринчи этап боюнча мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлер боюнча буга чейин айтып берилген. 30-июнга чейин ошол жердегилер баягы тапшырган мамлекеттик жана муниципалдык ишин баягы туура тапшырган, туура эмес тапшыргандыгын аныкталат. Ошол жерден аныктап туруп, туура эмес тапшырылган кээ бир баягы өздөрүнүн мүлктөрүн жашырып турган учурда прокуратура кызматына ошол жерде сунуштар берилет.
ушул жана соода саттык тармагында 30% чейин ишкерлерге калтырылган. Бирок бул дагы милдеттүү эмес. Бул өзү тандоосу менен эгер ошол соода түйүндөгү мен жок бирдиктүү жеңилдетип мен бирдиктүү салык режимин тандап алам десе, ал жерде өзүнүн шарты бар. Ошол жерде киргизген аппараты менен ошондой шарттарын коюп иштей берет. Айдоочулар дагы кызмат көрсөтүүчү тармак болуп эсептелет, таксисттер. Алар биздин райондо мен мындай патент менен иштеген ушул такси кызматындагы айдоочуларды көрүлөтмүн да. Негизи буларды контролдоо кимде болуш керек? Мисалы, көп эле таксичилер бар, Баев Бишкекке катышат, Баев Нарынга катышат, райондун ичинде катышат, Баев айыл өзүнүн ичинде катышат. Деген ар бир айылда азыр таксилер бар. Анан ошол таксилердин патент алгандарын көрө элекмин да. Туура айтасыз. Ошол Бишкек аттамдагы такси айдоочуларына бул жерден эң биринчиден баягы патент биз көзөмөл кылышыбыз керек болчу, бирок бул жерден баягы азыркы күндө булар патенттин ставкасы көп болуп калып атат. Бул жерде алганда мисалы үчүн патент электронный болуп калды, бар ичинде электронный патент ошол жерде камсыздандыруу полиси менен бирге чыгып атат да. Патенттин ставкасына камсыздандыруу полиси өзү 1700 сом болуп калып атат да. Анан эме болгондо эле патенттин ставкасын кошкондо 2,5-3 сом. Анан өзүңүз билгендей эң эле бул минималдаштырган нерсе да. Бул эми биз ошого келип токтоп неге алып атабыз, эми ичте жакын арада ушул полистер боюнча өзгөрүүлөр болгон туруп, өзгөрүп калса ошондой баягы неме калса, бул жерден ички такси айдоочулары 3000 сомдук патент буларга чындап кымбат болуп калат. Ошону менен баягы биз азыр кичине көп неме кылбай туруп талап кылбай атабыз да. Дагы бир суроо бергим келип атат. Бул эми бул деле жарандардын суроосу, мындай жагдай болуп калса, эгерде ал юридикалык жак болсо, ошол юридикалык жактын атынан патент алып иштей алатпы? Жок. Иштей албайт. Чоң рахмат. Бул дагы ошол тургундардан келген суроо болчу. Юридикалык жактарга патент системасы бул физикалык жактар гана каралган. Патенттер ушул негизинен кызмат көрсөтүү жана могу жердеги айтып атканбыз машина жууганда жана вулканизациялар, миллиард коюп аткандар ошолорго негиз асканда ушул кызмат көрсөтүү жагына көп неме алган. Анан бүгүнкү күндө азыр бардыгы эле баягы нөлдүк ставка, бирдиктүү салыктын жеңилдетилген нөлдүк ставкасы деп атышат. Буларга биз мажбурлап патент берип дегенде биздин немебиз. Окуңуздар, жок. Урматтуу көрөрмандар, биздин ушул түзөтүүбүздө соңуна чыгып атат. Биз туура 30 мүнөттөн бери сиздер менен ушул мамлекеттик салык кызматынын Актала району боюнча башкармалыгынын башчысы Айбек Мамедчерков менен суроолорго жооп берип жатабыз. Салык тармагындагы азырында сизге мындай суроо бергим келип атат. Биз эми салыкты өз убагында төлөсөк, көмүскө болбай жашырбай төлөсөк, баягы ушул сиздердин кызматкерлерди чуркатпай төлөсөк, биздин эле райондун бюджетине жакшы акча түшөт дегенди айткым келип атат. Анан ушул биздин райондогу баардык салык төлөөчүлөргө эмнени айтат элеңиз, эмне кеңеш берет элеңиз? Мен ушул биздин салык төлөөчүлөрүбүзгө айтат элем, ушул биздин салык маданиятыбызды жогорулатсак, бул баягы өзүңүздөр белгилеп койсоңуздар, бул салык эч качан карыз эмес, бул салык биздин эмгек акыбыз, бул ошол социалдык төлөмдөр, бул ошол жердеги баардык курулуштар, мисалы үчүн бул республикалык мамлекетибиздин бюджет болгондугуна жараша баардык жарандык бир активдүүлүгүбүздү ошол жерден көрсөтүп, баягы салыкты өз убагында төлөп, салыктан качпай көп нерселерибиз баягы меники билинбей калат, эми ушуну төлөбөй койсо болот дебестен баардык ошол жарандык милдетибиз салыкты өз убагында төлөп, өз убагында баардык нерселер таза, ачык, айкын иштесек, баардык жерден мына бүгүнкү күндө ошол президентибиздин да коюп аткан шарты ошондой болуп жатат. Чакан жана орто бизнести колдоо максатында ошолорго баягы көп жардам беретинде ошол чакан жана ошолорду ири ишкер кылып, ошолорго бир ири мүмкүнчүлүк шарт түзүүгө аракет кылган указдарды чыгарып атат.
ошого жакса биз өзүбүз дагы ошондой жагымдуу милдетибизди аткарып, салыктарыбызды ошол жерден убагында төлөп коюп, ошол жерден өзүбүздүн ишкерлигибизди дагы чоңойтуп жайытканыбызга мүмкүнчүлүк берип атат да. Анан эми баардыгыбыз ушу убагында төлөп деген эле ойдумун. Эми ушу убагында төлөп эч кандай баягы салыктан качпай, бүгүнкү күндө ушул баардык бизде актылар районунда ишкерлерибиздер баардыгы ведомокко түшүп калды окшойт. Биздин жана да айтып атам, ушул биздин турук көмүр кенинде иштегендерибиз дагы абдан чоң салыктар төлөп берип атат. Былтыркы жылда абдан жакшы төлөдү. Ушул жерде көп 15-20 миллионго чейин салыктарды төлөп берип атышат. Ошон үчүн биз баягы районубузда дагы биз колубуздан келишинче мамлекетибизге салымыбызды коштук. Жакшы болот эле. Чоң рахмат, урматтуу көрөрмандар. Биздин түз эфирибиз ушу менен соңуна чыгып атат. Урматтуу көрөрмандар, биздин түз эфирибиз Акал райондук мамлекеттик администрациясынын колдоосу менен иш жүзүнө ашып келе жатат. Кийинки түз эфирлерге жолукканга чейин саламатта калыңыздар. Сизге дагы ишиңизге ийгилик каалайбыз. Дайыма ушул биздин райондун тургундары салык төлөөчүлөр салык толаганда төлөп, райондун бюджетин толукталышына дайыма көмөк көрсөтүп, салымыбызды коштуралык. Аны эмесе кийинки түз эфирге жолукканга чейин саламатта калыңыздар.